19 апрель. Жолу болбогон адамдар үчүн келечек. Коркпогула, силер күнөө кылдыңар. Бирок Теңирден четтебегиле. Теңирге жан дилиңер менен кызмат кылгыла. Эч нерсеге жарабаган жасалма кудайларга кайрылбагыла. Аларды ээрчибегиле. Алар куткарбайт, пайда алып келбейт. Анткени алар эч нерсеге арзыбаган нерселер. Теңир болсо өзүнүн улуу ысымы үчүн өз элин таштабайт. Анткени Теңир силерди өз каалоосу менен өз эли кылып тандап алган. 1 Шамуил 12 бөлүм 20-22 аяттар. Ысрайылдыктар башка элдердей болгусу келип, Шамуилден падыша сурап күнөөгө батышкан. Аларды коркунуч басканда, алар күнөөлөрү үчүн тобо кылышкан. Ошондо силер күнөө кылдыңар, бирок коркпогула деген жакшы кабар келди. Бул өзгөчө, укмуштуудай айткан сөздөрдү угуп жатасызбы? Балким сиз анын корккула, анткени силер күнөө кылдыңар деп айтышын күтүп жаткансыз. Коркууга себеп болгон, анткени алар Кудайдан башка падышаны таалап кылып, чоң күнөө кылышкан. Бирок Шамуил ал нерсени айткан жок. Ал силер күнөө кылдыңар, бирок коркпогула деди. Ал сөзүн мындай деп улантты: бирок Теңирден четтебегиле. Теңирге жан дилиңер менен кызмат кылгыла. Эч нерсеге жарабаган жасалма кудайларга кайрылбагыла. Аларды ээрчибегиле. Алар куткарбайт, пайда алып келбейт. Анткени алар эч нерсеге арзыбаган нерселер. Сиз чоң күнөө кетирип, Теңирге акарат келтирген болсоңуз да, сизде күнөө деп эсептелген башка падыша болсо дагы, ал күнөөнү же анын азаптуу кесепеттерин жок кылууга болбосо дагы, ушунун баарына карабастан келечекке болгон үмүт жана ырайым бар. Бул сиз үчүн жакшы кабар. Коркпоңуз, коркпоңуз. Жакшы кабардын негизи жана маңызы ыйык жазуудагы 1 Шамуил 12 бөлүм 22 аяттан келет. Ушунчалык жамандык кылсаңыз дагы, эмне үчүн коркпошуңуз керек? Теңир болсо өзүнүн улуу ысымы үчүн өз элин таштабайт. Анткени Теңир силерди өз каалоосу менен өз эли кылып тандап алган. Жакшы кабардын негизи бул Кудайдын өз ысымы аркылуу убада бериши. Сиз ушуну уктуңуз беле? Күнөө кылсаңыз дагы коркпоңуз. Теңир өзүнүн улуу ысымы үчүн өз элин таштабайт. Бул сизге эки таасирин тийгизиши керек: жүрөктү козгогон момундук жана зор кубаныч. Момундук, анткени сиздин баалуулугуңуз куткарылуунун негизинде эмес. Бакыт, анткени сиздин куткарылууңуз Кудайдын өз ысымына ишенимдүү болгондой бекем. Мындан өткөн бакыт жок.